Эми сиз туура белгиледиңиз, бизнести коргоо десе ал бизнесменди налогду төкпөй кылмыш кыл деп эч ким айтпайт. Бизнесмине жана туура айттыңыздар, өзүнүн налогун төлөп кой, бизнесиңди жасай бер. Курулуш болсо жерди мыйзамдуу ал, уруксат кагаздары мыйзамдуу ал, бизнесин уланта бер. Биз жана башкармачылыкты коргойбуз деп эмнеге түздүк? Акыркы убакта мыйзамдуу иштеген бизнесмендердин да бизнесин тартып алуу, же болбосо кандайдыр мамлекеттик органдар тарабынан тиешелүү уруксат кагазын бербөө, ушундай тоскоолдуктар аябай күч алганда бизде. Ошол максаттан түздүк. Бул жерде эгерде аныкталса, мыйзамсыз жерди алганы, мыйзамсыз документтери жок курулуш салып алганы, же кандайдыр кылмыш аныкталса, бул сөзсүз түрдө жооп берет. Ал кылмыштан кутулду деген сөз эмес. Мыйзамдуу чыныгы ишкерлерди биз коргоо үчүн башкарма түзүлдү, аны коргоого милдеттүүбүз да, жана негизсиз текшерүүлөргө жол бербешибиз керек.